Мага алгач эмне сунуштайсыз деп сурадым. Ар бир көргөн кемчилиги үчүн адамдарды сынга алба. Эрте жатууну, эрте турууну адат кыл. Күн сайын бир фыкых маалымат үйрөн. Бир кыска баян оку. Куран окууну үйрөнгөндөн кийин күнүнө бир нече барак оку. Адамдарга болгону билгениңди үйрөт. Билбеген нерсең тууралуу эч качан сүйлөбө. Сурашса да билбейм деп айтуудан тартынба. Фыкых деген эмне? Кандайча ибадат кылууну, арам менен адалды, исламдын өкүмдөрүн жана аларды жашоодо кантип колдонуу керектигин үйрөтө турган илим тармагы. Эске ала турган нерсе, бул тармакта негизсиз ишенимдерге таянганы бар, андай ишенимдерге таянбаган. Таза илимий маалыматтарга гана таянгын. Бирок бардык эле нерседе негизсиз маалыматтар аралашкан болсо, акылым чаташып калбайбы? Чаташсын. Чаташкан акыл тирүү акыл. Чаташпаган акыл болсо мрамор сыяктуу катып калат. Сүнөт деген эмне? Булардын баарын бир заматта үйрөнүү мүмкүн эмес. Бара-бара ислам илимдерин окуп үйрөнөсүң. Сүнөт пайгамбардын жолу дегенди билдирет. Пайгамбардын эки түрүү жолу бар. Бири парз катары жасаган сүнөттөрү. Бул Курани Карим. Экинчиси нафил катары жасаган сүнөттөрү. Эл сүнөт деп билген хадистер Курандын амалдагы көрүнүшү. Туура айтасыз, бирок мунун баарын азыр эле үйрөнүшүм кыйын. Убактым да жок. Кандай болгон күндө да Абдулвахапка турмушка чыгам. Ошондо андан үйрөнөрмүн. Азыр мен Стамбулдун көчөлөрүндө бир аз да болсо сейилдеп жүргүм келип жатат. Адамдар менен сүйлөшкөндө билишимче айтамын. Сөз берем, билбеген нерсем боюнча эч нерсе айтпайм. Кааласаңыз сиз да мени менен чогуу чыгыңыз. Макул. Сен ошону каалап жатсаң чогуу басайын. Султанахмет мечитинен баштасак деп ойлоп жатам. Ошентип экөөбүз чогуу жөнөдүк. Бир мечитке келсек эшиги кулпунаалуу экен. Мечиттин эшигине эмне үчүн кулпу салынган? Дедим таң кала. Өкмөт кулпулаган. Эмнеге? Эмнеге экенин кантип билбейсиң, бирок бир күнү ачууга аргасыз болушат. Буга ишенимим бекем. Себеби эч бир система зулумдук менен узакка туруштук бере албайт. Француздардан, англистерден кутулабыз деп, исламдык кутулууну пландагандар, улуу акын Мехмет Акифтин ырында айтылгандай, эркиндик деп кыйкырып, бирок логика, акыл эстен алыс калгандай, желек көтөрүп жүргөндөрдүн эң акылдуусу деле аң сезимден узак. Бул акын абдан мыкты жеткирген. Чындыгында да эл башына эмне келгенин аңдабай калган. Кел, тигил кесип саткан кишиге баралы, бир эки сөз айталы. Ага жакындаганда ал кыйкырып жатты. Жазып жатат, окугула. Бул жакта жазып жатат. Туркия сулуубуздун жеңишин жазып жатат. Бул сулууну эмнени жеңди? Деп кыйкырып жаткан кишиден сурадым. Гезит саткан адам бизди бир карап алды да, сулуубуз байгелүү орун алды, деп жооп берди. Эмне менен? Ал менин эмне дегенимди түшүнгөн жок. Гезитти ал да оку. Бирок мен сен менен сүйлөшкүм келет. Өз жериңден, өз диниңден болгон бир кыздын эл алдына чечинип чыгышына кайгырбайсыңбы? Батышта мындай иштер жаңы башталганда көптөгөн христиандар каршы чыккан. Сен христиан сыяктуу боло албадыңбы? Сөзүмө ал аябай ачууланды. Карачы муну. Сен христиансың, биз мусулмандарбыз, түшүндүңбү? Ооба, өз кыздарынын жылаңачтануусуна уялбаган, кубанган мусулмандар. Ошол жерден чыгып ичимдик саткан дүкөнгө кирдим. Өзүмдү арстанбы, жолборспу айтор бир башкача жаныбардай сезип жаттым. Салам. Келиңиз, келиңиз, мадмузель. Сизге бир суроо берейин дегем. Ичимдиктин адамдын денесине зыяны бар экенин билбейсизби? Сатуучу мага бир башкача тиктеди да, билем деп жооп берди. Мас адамдар аялдарына, балдарына зулумдук кылышарын, миңдеген үй-бүлөнүн ичимдиктин айынан бузулаарын, исламда ичимдиктин күнөө экенин билбейсизби? Албетте билем. Арам бир нерсени саткандын акчасы да арам экенин билесизби? Албетте билем. Анда эмне үчүн арак сатасыз? Азыр бул өлкө эркин, демократиялуу өлкө. Баары эркин. Бул ичимдик фабрикасын мамлекет өзү курду, деп жооп берди. Ал оозу мурду кыйшайбай туруп эле.
Эгер мамлекет ыймансыз, динсиз болсо, сиз да ыймансыз, динсиз болосузбу? Бул жолуңар кыйроо. Билесизби, 50 жылдан кийин балким сиздер бизден да адашып кетесиздер. Таң калып турам. Аллахка эмне деп жооп бересиздер? Жооп күтпөстөн дүкөндөн чыгып кеттим. «Вахдет» деген китепти окудум. Жашыруун басылыптыр. Ал менин дүйнөмдү ушунчалык тереңден ачты, мага ушунчалык көп билим берди. Аны окугандан кийин өзүмдү согуш майданындагы абдан тажрыйбалуу кол башчыдай сезип калдым. Так эле Беязат аянтына жеткенде чий калпак кийген эки айым менен бетме-бет чыктык. Ал жерде да тим тура албай дароо суроо аттым. Айымдар, бир нече мүнөт сүйлөшө алабызбы? Албетте угуп жатабыз деп алар сылык жооп беришти. Кайсы динденсиздер? Аялдар таң калышты. Албетте ислам дининенбиз. Чын эле ошого ишенесиздерби? Ооба, албетте ишенебиз. Анда эмне үчүн батыштык динсиз аялдарга суктанасыздар? Таң калдым да. Мусулман ушунчалык катуу сүйлөйбү? Жаңыдан динине кайтып келгендер дал ошондой болушат экен. Албетте мендейлер. Аялдар таң калып карап калышты. Оо, сиз чет өлкөлүк окшойсуз. Түркчөңүз абдан жакшы экен, деди алардын бири. Ооба, атамдын мени өзүнө тартам деген тузактарынын аркасында тилди жакшы эле үйрөнүп алдым. Бирок бул тузактар акыры аларга каршы иштеди. Туркияда динсиздиктин улуу тамырын жайгысы келчү. Ал эми силер аларга суктанган учурда алар силерге тузак куруп жатышат. Бирок биз эч качан динсиз боло албайбыз. Ичимден болуп эле калдыңар дедим. Бирок аны сыртка айтып жиберүүдөн өзүмдү араң токтоттум. Анда диниңердин колуңарда эмне калды? Аялдар абдан таң калышты. Жооптору деле олуттуу эмес болчу. Ислам алардын кызыгуусунан чыгып калган экен. Коомчулуктун жашоосунан ислам акырындап чыгып кеткенин байкашкан да, түшүнүшкөн да эмес. Коом бүтүндөй уйкуга кеткен. Эң өкүнүчтүүсү да мына ушул эле. Эң олуттуу көрүнгөндөрдүн бул жактарда бир бөлүгү кемип калгандай. Мындай толкунданууларымдын өзөгүндө ыйманым бар, сабатсыздыгым бар, Абдулвахапка болгон сүйүүм да бар. Ал күнү мен жолуккан ар бир адамга «Сиз мусулмансызбы?» деп суроо менен кайрылып жаттым. Баары ооба деп жооп беришти. Таң калышты эл. Бардык баалуулуктарын коонан чыгарып жиберишкен. Исламды эскирген деп эсептеген адамдар бирок дагы эле өздөрү мусулманбыз деп ойлошот. Басып отуруп Сахафтар деген базарына келдик. Ал жерден китеп дүкөндөрүнүн бирине кирип калдык. Андан бетер таң калтырган нерсеге туш болдук. Дүкөндө «Бисмиллахи рахмани рахим» деп жазылып турат. Бирок ээси дин душманы. Сатып жаткан китептеринин көбүн билем. Динди өлтүрдүк деген мазмундагы чыгармалардан эле. Мусулмандар муну кантип көрбөйт? Кантип ушундай абалга келип калышкан? Ооба, эстедим. Эгер мусулмандарга түз эле диниңер жаман десек, динине бекем жабышып калышат. Чеберчилик менен, акырындык менен аларды дининен алыстатасың. Динин буйруктарын уялган абалга жеткиресиң деген эле атам. Ошондой да болобу ата? Аллахка согуш ачууга болобу? Акыры кайтып бара турган дүйнөң да Аллахка тиешелүү. Сени жазалай албайт деп ойлоп жатасыңбы дегим келди, бирок батынбадым. Жолумдан жолуккан ар бирөөгө билесизби, батыш цивилизациясы бир күнү силерди намыстуу болуу деген түшүнүктүн өзүн шылдыңдаган абалга алып келет. Батышта дал ошондой болгон. Ар дайым динге каршы күрөштө колдонулган секуляризм биринчи кезекте жаштарды динсиз, андан кийин намыс душманы кылды деп айттым. Бир жигит бир чет элдик келип бизге акыл үйрөтүп жатат деп ачууланды. Бирок жанындагысы эмне үчүн ачууланасың? Биздин азыркы абалыбыз муну далилдеп турбайбы? Мына бул гезитте эмне деп жазылып турат? Россия сыяктуу бизде да диний нике жоюлушу керек деп жатат. Түгүл Ататүрк да сүйгөн кызына ал кыз диний нике каалаганы үчүн үйлөнбөй койгон. Ататүрк сыяктуу баатырды да таасирленген турбайбы деди. Ататүрк дегенде эсиме түштү. Аны көргөм бир балда. Мага өтө сылык, джентльменче мамиле кылды. Таң калдым.
Эстеликтерден кандай гана көркөм, сүрдүү, бою кеминде 185, түгүл 2 метрге жакындай көрсөтүлөт. Бирок чындыгында менден да кыска эле. Адам искусствонун жардамы менен канча нерсени жасай алат. Өзүн ушунчалык чоң көрсөтүп турган эстеликтерине абдан ачуусу келсе керек. Тилекке каршы, бул эл ичинде батыш цивилизациясынын маңызын түшүнгөндөр дээрлик жок эсе эле. Бирок мен батышты абдан жакшы билчүмүн. Батыштын жакшы жактары абдан көп, талашсыз. Бирок динсиздикке өткөндөн кийинки жагы каргаша. Ошондуктан бул элге боорум ооруган. О Аллахым, ушул адамдарга алданбагыла. Силердин кыйраткысы келгендер арабча, күртчө, түркчө, фарсыча, лазча жана башка колунан келген бардык тилди үйрөнүп араңарга кирип жатат. Алданбагыла. Бир аз ойлонгула деп кыйкырып айта алсам кана. Ошол күнү үйгө кечинде гана кайттык. Эжем менен коштошуп жатканда ал: "Сага бир сөз айтсам капа болбойсуңбу?" деди. "Жок" дедим. "Сен абдан жакшысың", деди ал мага. "Акылың өтө терең. Бирок сен көңүл бурбай жаткан бир нерсе бар. Бул элди исламга тартуу үчүн жылуу жүз көрсөтүү керектигин, айла мал менен мамиле кылуу зарыл экенин унутуп жатасың. Сен тез киришүү жасап, дээрлик элге чабуул коюп жатасың. Аллах исламда адамдарга кайсы ыкма менен сунуштоо керек болсо, ошол ыкманы жакшы үйрөнүшүбүздү айткан. Болбосо агрессивдүү болуп, адамдарды өзүбүздөн алыстатып алабыз". "Туура айтасыз, эже. Бирок чыдай албай калдым. Эмне кылайын?" дедим күнөөлүүдөй. "Сен менин билгендеримди билсең, планды билесиң, уккансың. Бирок мен ал пландын кантип ишке ашырылганын көрдүм. Эгер билсең, эмнелерди гана көрбөдүм, эмнелерди. Ошого карабай мен тынч мүнөздүү болууга аракет кылам. Анткени ашыкча реакция эч нерсени өзгөртпөйт. Туура, атаңызды асып салышканын көрдүңүз. Андан өткөн жаман иш болобу? Андан ашык дагы эмнени көрмөк элеңиз?" Ооба, туура. Эң маанилүүсү атамдын асылып турганын көрүү. Атамдын асылып жатканын көргөнүм болду. Анан ал жерде атамдын гана эмес, исламдын да асылып турганын көрдүм. Бирок ислам атамдай алсыз эмес эле. Ошондуктан өлгөн жок. Ооба, ислам өлгөн жок. Алар дарга асышканы менен исламды өлтүрө алышкан жок. Эми менин Абдулвахапты ойлобогон, аны эстебеген бир да учурум калган жок. Анын мекенине телефон чалып, аны телефонго чакыргыла деп жалындым. Бирок кызматкер: "Эгер биз ар бир студенттин кыз досторуна студентти чакыра берсек, бул жерде бир мүнөт да тура албай калабыз", деп телефонду шарт эле коюп койду. Үйгө бат-баттан телефон чалчу болдум. Апам болсо мусулман болгонума чындап ачууланып жатты. Атам унчукпай калды. Кээде эгер мен чалган убакта биздин үйдө болуп калса, Селин менен сүйлөшүп калчумун. Алардын үйүндө телефон жок эле. Биллдин сүйгөнү Деми мага телефон чалды. "Канча айдан бери үйүмө көрүнгөнүм жок. Суранам, Биллди ынандырчы", деди ал. Мен болсо: "Аз калды, жакында келем, бир аз чыда", дедим. Жаңыда мусулман болгондун кубанычы менен өзүмдү желде эле жеңил сезип жүрдүм. Бир жерде тура албай, жолуккан ар бир адамдан эмне үчүн алданып жатасыңар деп сурай берчүмүн. Ниетим жакшы эле, бирок ыкмам туура эмес экенин кийинки жылдарда гана түшүндүм. Көрсө, Сьюза да мени дайыма ичинен урушуп жүрчү экен. Ошол түнү ичиндеги болгон таарынычын, жек көрүүсүн чыгарып: "Мени ук, Мария. Жылдар бою жүргүзүлгөн иштер эми гана жемишин берип жатса, сени мындай жасап жатканыңа чыдай албайм", деди. "Эмне кылдыңар эле?" дедим коркпой. "Эмнелерди гана кылган жокпуз. Иштедик, аракет кылдык. Карачы, бүтүндөй элди ушундай европалаштырдык. Эркектерди да, аялдарды да биздей кийимибизге кийишти. Кийим революциясы жасалды. Карачы, аял кызматкерлердин башын жаап жүрүүсүнө да тыюу салынды. Бул жагынан Европадан да ашып кетишти. Биздин өлкөдө жамынган манах аял да иштей алат. Бирок бул акмактардын тобу булардын ахлактык баалуулуктарын кармап турган дининин колдорунан чыгарып алышканын да түшүнүшпөйт. Экономикасына да биз кийлиштик. Дагы эмне каалайсың, Мария? Теңирден балээге кабылышыңды каалап турасыңбы? Бул өлкөдө ичимдик фабрикасы курулду. Кумар оюндарын мыйзамдаштырдык. Жайылттык, сойкулар үйлөрүн ачтык. Мындан чоң жеңиш болобу?" деп агынан жарылды. Мен капаланып: "Ооба, бирок ойноштукка тыюу салынган жок.
Бир эркектин 10 сүйгөнү болсо да бул мыйзамга каршы эмес дедим. Акмак болбо, Мария, акмак болбо. Театрларын карачы, кинолорун карачы. Баары биздин чыгармаларыбызды ойноп жатышат. Бул биз үчүн жеңиш эмес бекен? Технологияда да ар дайым алдыдабыз. Эң кызыгы, бул элди технологияда алдыга кете алышпай турганын ишендирдик. Мынча жеңиштен кийин да сен таң калып жатасыңбы, Мария? Мурда унчукпай келгем, бирок бүгүн сен көчөлөрдө жин тийгендей болуп исламды айтып чыгыпсың. Ал аз келгенсип уялбай мага келип айтып жатасың. Кечээ эле кирдиң го исламга. Анан өзүңдү исламдын баарын билгендей көрсөткүң келет. Жетет, жетет. Сенин бул абалыңа чыдай албайм. Ук, Сьюзи, деп мен дагы ачуумду кармана албадым. Мен исламды эмес, империализмдин эзүүчү экенин айтып жатам. Алар биздин элди талап тоноп жатканын айтып жатам. Түшүндүңбү? Айтчы, Бен Руби алыс Европадан бул жакка сулуулук сынагында калыс болуу үчүн келди деп ойлойсуңбу? Чын эле максат ушул экенине ишенесиңби? Бул элдин кызын жыңалаштап, көргөзмөгө чыгарыш үчүн келди. Бул элдин кызы жабык кийинип жүрсө келмек беле? Бир элди мынчалык убакыттын дининен ажыратууга аракет кылуунун кай жеринде адамгерчилик, кай жеринде маданият бар? Бул элдин ичинде кылымдар бою христиандар да, иудейлер да жашап келишкен. Бирок алар христиандарды, иудейлерди алдап, аларды динден ажыраткан эмес. Бул элге сен кантип тил тийгизип жатасың? Сен аны кайдан билесиң? Христиандардын кыздарын, эркектерин сойкулукка түртүшкөн эмес. Алардын бүт байлыгына көз арткан эмес. Исламга чакырышы албетте табигый нерсе. Анткени адамдар чыныгы динге келүүсүн каалашкан. Ал эми батыш цивилизациясы бул элди динсиз кылууга аракет кылууда. Жашоруун жамандык кылып, бирок дайыма дос көрүнүп келет. Негизги максатын ачык айтышпайт. Бирок алар качан болбосун согуш ачышса да, качан болбосун эмне ойлошсо да ар дайым ачык айтышкан, ниетин жашырышкан эмес. Мындан тышкары мусулмандар да жаңылышат, жаңылышып келишкен дагы. Бул үчүн исламды айыптоого болбойт. Жетет, жетет, Мария, жетет. Сени мындай мусулмандардын адвокаты катары көргүм келбейт. Сен кандай акмаксың деги. Бир караган кишиге акылдуу болуп көрүнүп турбайсыңбы? Отурган ордумдан Сьюзига жылмайып карадым. Ооба, ошондой ойлосо жакшы эле кылат. Анткени мен акылдуумун. Ошол учурда эшигибизди бирөө каккылады. Бул эже болсо керек дедим. Эшикти өзүм ачтым. Ким келди дейсиңби? Мехмет, бир заматта башым айланып кетти. Бул эмне болуп кетти, Мехмет? Мехмет таң калыштуу жылмаюу менен тигилди. Сени менен сүйлөшкөнү келдим, деди. Колдорумду көкүрөккө кайчылаштыра кармап, эшиктин босогосуна жөнөнүп туруп алдым да жеңил шылдың менен сурадым. Кайсы тема боюнча? Өзүң билесиң да, экөөбүз тууралуу. Экөөбүзбү? Биз эми экөөбүз эмеспиз. Дүйнөдө канча киши бар? Экөөбүздө тең артка жол жок. Болгону өз-өзүнчө болгондо гана баалуулугубуз болот. Уксаң, Мария, сенин мусулман болгонуңа абдан кейигенмин. Бирок ошого карабай, сени көргөндө сүйүүм кайра тутанып кетти. Эми сени менен үйлөнүүгө макулмун. Үйлөнүүмдү пландаган кыз менен ажыраштым. Келчи жарашалы, суранам, мени жаман көрбө. Оо, кандай сонун? Чындап эле ажыраштыңбы? Өзүңдү кандай улуу, кең пейил сезип жатасың, э? Бирок түшүнбөдүм, сага турмушка чыга турган ким экен? Менден сурадыңбы? Чынында аны капаланткан менин мусулман болушум эле. Менин кызыгуумду басаңдатуу үчүн мага үйлөнүүгө да даяр болуптур. Христиан кыздын мусулман болушуна чыдабайт эле. Бирок миңдеген мусулмандардын динсиз болуп кетишине сүйүнчү. Аны түшүнчүмүн, бирок түшүнбөгөнсүп сурап койдум. Кана, сен диндарды жактырбайт элең го. Бирок сен башкасың. Христиан кезде мени менен үйлөнгүсү келбеген Мехмет эми мусулман болгондо мени менен үйлөнгүсү келип жатат. Ал аз келгенсип өзүн табылгыс бир баалуу адам катары сезип, мага ырайым кылып жаткансып көктөн карап жатпайбы? Ага тик карап катуу сүйлөдүм. Мени кара, Мехмет. Сени менен үйлөнөм десең да, мен сага эч качан турмушка чыкпайм. Сен ким элең өзү? Сөзүңдө турбаган, мүнөзү начар, атеизмдин шылтоосу менен уктап жүргөн, өз өлкөсүнө каршы иштеген байкуш.
Өлсөм да сага турмушка чыкпайм. Ансыз да мен башка бирөө менен убадалашып койгом. Ал абдан таң калды. Мындай болушу мүмкүн эмес. Тамашалап жатасың. Чыны да ушу. Ант берип айтам. Ал да диндарбы? Ооба. Болгондо да диндарлардын асылы. Сен тааныган бирөө. Ким экен ал? Мен андай эч кимди тааныбайм. Абдулвахап болбойт. Анын колоктуусу бар эле. Колоктуусу каза болгон. Сени кантип тапты? Ага жаздым. Башынан эле ага жаным тартып турчу. Демек мага болгон сүйүүң жалган турбайбы? Жок, жалган эмес эле. Бирок маанисиз экен. Ошончо көз жаш, ошончо күтүп жүрүү. Эми мен теңимди тапканыма ишендим. О, намыссыз. Демек сүйгөн кызыма көз арттыбы? Эмне болду? Сен намыс деген түшүнүктү билесиңби өзү? Сен ал кызды никелеп алган белең? Эмне? Сен сүйгөндөр башкалардын аялдарын азгырып төшөккө сүйрөгөндөр. Аларга сен бир жолу намыссыз дедиңби? Анан дагы сен албаган, сен таштаган кызга кимдир бирөө үйлөнөм десе, буга эч бир динде тыюу салынган эмес. Кыскасы, Мехмет мырза, эми кете берсең болот. Бирок кылганың адамгерчиликке жатпаган нерсе. О, Кудайым, мына сага сөз адамгерчилик жөнүндө сөз кылып жатат. Мен сенден адамгерчиликти үйрөнгүм келбейт. Экөөбүздүн көз карашыбыздагы адамгерчиликке таптакыр эки башка нерсе. Андай дебе, Мария, катам болсо кечирим сурайм. Ал сүйлөгөн сайын жүрөгүм кысылып, ага ушунчалык жек көрүү менен тиктедим. Кечирим суроо жакшы нерсе. Бирок мен сен эмесмин. Сөз бергенмин, сөзүмдөн кайтпайм. Анан калса сен менен баш кошуу мүмкүн эмес. Сен динде жашагың келбейт. Дайыма өзүңө бир сүйүү табасың. Анан ошол аялды өзүңө ашык кылгандан кийин дагы башка бирөөнү жүгүртөсүң. Баары бир мыйзамың сен тарапта. Бир нече аял алууга тыюу салынат. Бирок никесиз 10 аял менен жашоого эч тоскоол жок. Силерде өлчөө жок, Мехмет, өлчөө. Исламдын бардык эрежелерине жок деп күнөөлөрдүн баарына ооба деп турасыңар. Ушундай ой жүгүрткөн туруктуу көз карашы жок. Аллахтан алыс адамдарга жакын боло албайм. Досторчо баштаган ишибизди досторчо аяктадык. Кош, Мехмет, тилегим буттарды, табынгандарыңды таштап, ырайымы чексиз Аллахка кайрыл. Кетти Мехмет. Таң калыштуусу, мен капа да болгон жокмун, ыйлаган да жокмун. Таң калыштуу. Башкасын сүйбөйм деп жатып, кантип эле Мехметтен бөлүнүп кеттим. Демек, адам мактанат, ыйлайт, урушу кайра тынчыйт. Көңүл басылат, ташыйт, кайра багытын өзгөртөт. Окуяларга жараша адамдын руханий абалы өзгөрөт. Бүгүнкү сүйгөнүң эртең өлтүрүшү да мүмкүн. Сьюзи болсо жинденгендей мага чабуул коюп, менин өзгөрүшүмдү эч качан кабыл алгысы келбеди. Аны менен талашкым келбей калган. Бирок эртең мененки дасторкондо дагы оозу басылбай сүйлөп туруп алганда, ордуман туруп бул жолу мен кыйкырдым. Жетет, жетет, Сьюзи. Кылмышкерлерди коргоону токтотчу. Мени да тынч кой. Кимди кылмышкер деп жатасың? Так айт. Аларды башкача айтканда, силердин кишилерди, албетте, кылмышкерлер. Эмнеси болсо да мусулман өлкөлөрдү бири-бирине кайраштырып, аларды уруштуруп, бири-бирине кырууга мажбур кылышыбыз керек дегенди өз кулагым менен атамдан уккам. Мусулмандар эч качан мындай ыплас айла амал кылышкан эмес. Бир христиан экинчисин өлтүртүргөн учур болду беле? Батыш болсо муну курал сатуу үчүн жасап жатат. Ойлоп көрсөң, ислам өлкөлөрүнө курал жасатууга тыюу салган Америка менен Европа бул куралдарды ким үчүн жасап жатат? Ойгон, Сьюзи, ойгон. Колдорунда миллиондогон адамдарды бир мүнөттө жок кылууга жетчү куралдар бар. Дүйнөнү оңдогон жолу кырып жиберүүгө жарай турган бомбалары бар. Ким үчүн ошол бомбалар? Эмне үчүн адамдарды өлтүрүү үчүн жасалган бомбалары менен биз цивилизациялуу элбиз деп мактанышат? Көзүңдү ач, Сьюзи. Жапайы айбандар деле булар жасаган ишти жасабайт. Кантип эле адам өлтүрүү менен цивилизациялуу болушун? 20 жылдан кийин өлтүрө турган адамдар үчүн бомбаларды бүгүндөн тарта даярдап жатышат.
Айткандарымдын эч бири Сьюзиге таасир берген жок. Ордумдан туруп эжеге бардым. Ал эже аң сезимдүү, ыймандуу мусулман болчу. Андай болгон адамды көргөн эмесмин. Динин жашап өткөн жалгыз ошол эле көрүнөт. Бирок бир эле эже менен бул иштер бүтпөйт эле. Бир адам жетишсиз. Миңдеген эжелер, миңдеген сиңдилер керек болчу. Эже ички бөлмөдө намаз окуп жаткан окшойт. Анткени ичинен Курандын үнү угулуп жатты. Кандай керемет китеп. Курандын маанисин түшүнбөсөк да рухубуз аны сезет экен да. Демек акылыбыз аңдай албаса да жүрөгүбүз сезет турбайбы? Бир маалда эшик ачылды. Анын жүзү кандайдыр бир кайгынын изи бар эле. Кел сиңдим, кел, деди ал жай гана. Мен ичкери кирдим. Сиз окуган Куран сизге эмне деп жатат дедим. Эгер кызыксаң айтып берейин деп жооп берди. Биз килемге бетме-бет олтурдук. Мага окуган сүрөсүнүн маанисин түшүндүрүп берди. Мен таңыркап да, суктанып да карап угуп олтурдум. Андан кийин: "Сиз өзүңүздү абдан сабатсызмын дебедиңиз беле? Бирок тескерисинче өтө билимдүү, анын үстүнө аң сезимдүү экенсиз. Билимдүүлүк башка, аң сезимдүүлүк башка", дедим. Билимим бар, бирок мен осмон тилинде окуган элем. Деңгээлдүү билимимди революциячылар жокко чыгарышты. Бир түндө эле канча жыл бою алган билимимди толугу менен жокко чыкты. Бул тамга реформасы менен болгон нерсе, деди ал утунуп. Сиз абдан акылдуу экенсиз. Айткандарыңыз мени терең ойго салып койду. Сиз окуган аяттарга ылайык ач адамдардын ачкалыгын ойлобогон адам толук мусулман болбойт турбайбы? Ооба, так ошондой, деди ал. Чын эле кызык экен. Анда ачка адамдарды тойгозууга аракет кылбаган мусулмандар бул аяттарды билишеби? Билбейм. Бирок мен билген көп мусулмандар Куран менен алек болушпайт. Ошентсе да бүгүн дүйнө жүзүндө ач калган адамдарга кам көрүп, аларды тойгозгандардын эң көбү мусулмандар экенин көрөсүң. Албетте, андай адамдар бардык жерде бар. Батышта да мен суктанган адамдар бар экен. Алар адам укуктарын сыйлашат, абдан эмгекчил келишет. Мына ошондой батыштыктарды жакшы көрөм. Бет алдымда олтуруп алып, ал эжеге мага өтө көп нерселер тууралуу айтып берди. Анын айткандарын угуп олтурсаң кадимкидей рахат аласың. Бирок мен жолдогу адам эле. Жолго чыгышым керек болчу. Эгер Германияда да ушундай керемет сүйлөгөн мусулманды жолуктурсам кандай жакшы болот эле. Болбосо эми Абдулвахапка турмушка чыгайын деп жатам го, андан үйрөнөрмүн. Ал менин дүйнө жана акыреттеги устазым да, жолдошум да болот, буйруса. Аз жерден унутуп кала жаздадым. Апам, атам жана тайжем Силим менен бирге Стамбулга келишип, 3 ай мени менен турушту. Ал 3 айда кандай гана окуялар болбоду. Аларга токтолбой эле коеюн. Мүмкүн зарыл болсо башка чөйрөдө айтып берермин же жазармын. Бир аз дагы Стамбулду аралап көрүп чыктык. 600 жылдык Осмон мурасынын бүгүн да кандайдыр бир асылдыкты сезип жаттым. Балкондору гүлгө толгон, адамдары таптаза, баары бак-дарактар менен кооздолгон. Революциялар жаңы болгонуна карабастан, кээ бирлери замандын талабына жооп берем деген текебердик маанайга мурунтан эле кирип алышкан. Туркияны 2000-жылдарда көргүм келди. Өзүнүн ишенимине уялган бул эл 70 жылдан кийин кандай абалга жетет болду экен, деп ойлонуп калам кээде. Туркияда 6 ай турдум. Көптөгөн элестер менен бирге, бир жагынан кайгырган, таңданган сезимдердин коштоосунда Стамбулду таштап кетүү үчүн Сиркечи вокзалына келдим. Эже, Сьюзи жана бир нече кошуна мени узатууга келишти. Алар менен дагы өткөргөн кызыктуу учурлар көп болду. Бирок сөз кылган жокмун. Эх, дүйнө, ай дүйнө. Душман катары жөнөтүлгөн Стамбулдан дос болуп кайтып баратам. Сьюз абдан кайгылуу, бирок ал менин кетишиме эмес, мусулман болгонума капа болуп жатты. Мен билем, Мария, сен Германияда исламды таштап коесуң, деди ал капысынан. Дене боюм чымырап кетти. Аллах сактасын. Мен мусулманмын, Сьюзи. Эже дагы бир маалда канча күндөн бери айтпай келген сөзүн айтты. Дагы көрөсүң, бир күн келет, жоолук салынасың, анан жабынасың. Ичим мусулман болду, сыртым да мусулман болсун деп айтасың, иншаллах. Бирок мен али жашмын да, дедим таң кала. Мусулман болдум, бирок түрк же араб болгон жокмун. Ал эми баш жамынуу боюнча айтсак, жаш кыздар сөзсүз чачып жаап жүрүшү керекпи? Бирок көчөдө башын жапкан жаш кызды көргөн жокмун. Демек жаш кыздар да жоолук салынууга милдеттүү турбайбы? Мен бул тууралуу билбептирмин.
эч качан бул жөнүндө ойлонгон эмесмин. Албетте кызым, мусулман аял жаш болобу, улгайган болобу жамынууга милдеттүү. Атүгүл жаштардын көбүрөөк жабынуусу керектиги. Ал эми улгайгандар каалашса сыртка чыкканда үстүндөгү сырткы кийимдерин чечсе болоору тууралуу Нур сүрөсүнүн 60 аятында өкүм бар. Анда эмне үчүн сиздей болуп жамынган жаш кыздарды Стамбулда көргөн жокмун дедим мен. Билесиң го, жаштарга ачык жүрсө гана заманбап болот деген сезимди сиңиришкен. Дин жоголуп баратса, жоолук калабы? Сен али өлкөбүздү түшүнө элек окшойсуң. Мындай ахлакты баалуулуктар тездик менен бузулуп бараткан жерде жоолук сакталып калабы, сиңдим? Бирок ошого карабай, аз болсо да жамынган кыздар бар. Болгону алар көчөгө көп чыкпайт. Анткени артта калган деп айыптагандар тынч койбойт. Ошол учурда мен Аллахка чыккынчылык кылып жаткандай сезимде калдым. Денем дүр этти. Жамынуум керектигин ойлодум. Эмне үчүн мага бул убакка чейин жамын деп айткан жоксуз дедим. Сени билесиң деп ойлодум да. Сенин чөйрөңдү жамануу кыйын экенин билем. Бирок напсиңе өтө оор келсе да, муну жеңээриңе ишенем. Чөйрөдө ким болбосун айырмасы жок. Эгер Аллах кааласа, мен үчүн маселе бүттү. Аллах кааласа, эмне үчүн жамынбай коеюн? Поезд 10 мүнөттөн кийин кетет. Ай, эми эмне кылабыз? Эсиме түштү. Сиздин сырткы жамуучунун алдында дагы бир жоолук болсо керек. Аны чыгарып мага бересизби? Дароо жамынгым келип жатат. Эже оозун ачып калды. Мындай тез чечим чыгарат деп күтпөптүр. Жаманчуусунун ичинен жоолугуңду чыгарып мага сунду. Кантип бербейин, сиңдим? Сен кааласаң, деди ал. Жоолукту мага берди. Бирок кантип салууну билчү эмесмин. Айланадагылардын таң калган көз караштарынын алдында эженин жардамы менен чачымды жаап, жоолук салындым. Абдан жакты. Чөнтөгүмдөн күзгүмдү алып өзүмдү карадым. Эми мен мусулман болгонума мурдагыдан да бекем ишендим. Башым ачык кезде да мусулман болчумун. Бирок азыр ичим бир топ тынчып калды. Эми сыртым да мусулман. Мени айланадагылар сындаса сындай беришсин. Эч көңүл бурбайм. Мен өз жашоомдун айланадагылардын каалоосуна ылайык жашаймынбы же Аллахтын өкүмүнө ылайыкпы? Эгер Аллахтын өкүмүнө эмес, адамдар эмне дейт деп жашай турган болсом, анда менин жеке касиетим кайда калат? Сьюзи болсо өзүн абдан жаман сезип жатты. Эже уксун деп атайын өзү билген жарым-жартылай түркчөсү менен: "Сен эми катын болуп калдың. Эми сен каарыган аялга окшоп калдың" деп үнүн бийик чыгарып айтып жатты. Мен үчүн маанилүүсү мага каршы тургандардын көз карашы эмес, Аллахтын алдында кандай ордум болоору. Башкалар эмне айтса айта беришсин. Мен өзүмдүн ордумду жана баамды жакшы билем. Кары көрүнсөм эмне болуптур? Мындан тышкары сен да чыныгы өзүңдү макияждын астына катып алгансың. Ошондуктан сырттан карагандарга сен эмес, сенден мурда боекторуң көзгө урунат. Ох, мына поезд кетүүгө даяр болуп калды. Экөөсү менен тең кучакташып коштоштум. Андан кийин мени узатууга келген эки жаш кыз 3 аялга бурулдум. Алар кошуналар эле. Алар менен да коштоштум. Поездго түшүп орун алдым. Терезеден аларга кол булгаладым. Эже кайгысынан улам, Сьюзи болсо мени узатып жалгыз калганынан улам ыйлап жатышты. Ал эми мен дүйнөнүн эң кызык абалдарына жана бул өлкөнүн адамдарына ыйлап бараттым. Бечаралар. Алар тузакка түшүп калышкан эле жана мындай жүрүш менен ал тузактарын көрүшү мүмкүн эмес эле. Ушул жүрөк сыздаткан көрүнүшкө ыйлоо аздык кылат эле. Бир жагынан Абдулвахапка баратам деп сүйүнүп да жаттым. Поезд шаардан алыстап бара жатты. Мен болсо акыркы жолу Стамбулга көз жүгүрттүм. Германияга келе турган күнүмдү үй бүлөмө билдирген эмесмин. Абдулвахапка сюрприз жасагым келген. Жүрөгүм катуу толкундап согуп жатты. Поездге бир муфтийге жолугуп калдым. Менин мурда христиан болуп, кийин мусулман болгонумду түшүнгөндө мага көңүл бура баштады. Мага жемиш токоч берди. Менин атым Мария. Исламга ылайыктуубу деп андан сурадым. Мария Азирети Мариямдын атынан коюлган тура. Өзгөртүүгө зарылдык жок. Ал улуттун жакшы маанидеги аттары колдонулат. Бирок эң жакшысы исламды эске салган ысымдар. Бирок бул менин кеңешим. Ислам боюнча шарт эмес. Анда өзгөртөм.
Бир аз ойлондум да чечим чыгардым. Сельва койсом болобу деп сурадым андан. Маанисин эстей албай жатам, деди бир аз ойлонгондон кийин. Бирок бул атты бир египеттик кызга коюшкан экен. Андай болсо жок дегенде жаман мааниси жок болушу мүмкүн деп ойлойм. Арабтардын көбү ысымдардын маанисин билишет. Анда атымды Сельва деп койдум, бүттү. Кут болсун, Сельва карындаш. Узак сапардан соң Германияга киргенде жүрөгүм дагы эле катуу согуп турду. Акыры Кёлндөн поездден түштүм. Такси кармап дароо Абдулвахапка жөнөдүм. Мени көргөндө аябай кубанды. Эмне кыларын да билбей калды. А мен болсо дароо анын мойнуна асылгым келди. Бирок колу менен болбой турган ишарат кылды. Кош келдиңиз. Исламга да бул жерге да кош келдиңиз, Мария. Сизди көрүү кандай гана сонун, деди кубанычы койнуна батпай. Бирок мен эми Мария эмесмин, атымды өзгөрттүм. Чын элеби? Кандай ысым алдың өзүңө? Сельва. Эмне? Чын айтып жатасыңбы? Ооба, чын айтып жатам. Мен ал кызга урматым чоң. Сен да жакшы көрчүсүң. Аты менен сага аны жан дүйнөм менен болсо өзүмдү сага белек кылгым келди. Анда сиз дебей сен деп кайрылайын. Макул, каршы эмесмин. Бирок андан кызганасың го? Жок, кызганбайм. Эгер менден кийин болсо анда кызганышым мүмкүн эле. Бирок ал бар кезде мен сенин дүйнөңдө жок элем. Биз көп сүйлөштүк. Абдулвахап алгачкы ирет түз көзүмө карап сүйлөп жатты. Кандайсың, Мария? Кечир, Сельва. Жакшы, а сенчи? Аллага шүгүр, мен да жакшы. Толкунданып сени күтүп жаттым. Ишен, өзүмдүн ушул абалыма өзүм да таң калып жатам. Кел атаңа баралы. Экөөңөрдүн мамилеңер жакшыбы? Тынымсыз талашып тартышабыз. Бирок сен берген суроонун жообун угууга жетишээрлик кең пейил адам. Үйгө жеттим. Апам, атамдар менен кучакташып көрүштүк. Апам катуу ыйлап жатты. Бирок алгач берген суроосу бул болду. Мариям, башыңды эмне үчүн мусулман аялдардай жаап алдың? Же аларга окшошкуң келдиби? Ал мени мусулман болгонумдан кабардар эле. Ооба, окшошкум келди, апа. Апам ыйлап атаман кайрылды. Көрдүңбү? Биз аны мусулман өлкөгө жибербешибиз керек болчу. Ичим ачышат менин Марияма. Аларга окшоп калганына. Көрбөсөм кана. Андан көрө анын өлүмү тууралуу кабар угсам го, ошондо жүрөгүм тынч болор эле. Жок, апа. Мен барган өлкөдө мусулмандар бар эле, бирок ислам жок болчу. Ошондой да болобу? Ушунча чоң өлкөнүн доңуздарына эмне болуптур? Апа, алар доңуз эмес, этият болуңуз. Андан тышкары эмне болгонун атамдан сурашыңыз керек. Атам бул тууралуу жакшы билет, дедим. Андан кийин атамдын көздөрүнө тике карап, туурабы, атаке? Ал мусулмандар кандай абалга келгенин сен жакшы билесиң, туурабы? Деп сурадым. Кое тур, Мария, бул талаш-тартыш сөздөрдү. Кел олтуруп сүйлөшөлү. Кандай барып келдиң? Эмне кылдың? Бизден бөлүнүп кеткен айларың кандай өттү? Ал жакта өткөргөн убактымдын баарын ой жүгүртүү менен өткөрдүм. Мехметке эмне болду? Мен толук түшүнгөн жокмун. Эми Мехмет деген киши жок. Ал тууралуу сөз козгобой эле коелу. Апам үчүн ыңгайлуу учур келип калган эле. Мусулмандар мына ушулар. Мусулман болбогон жакшыбы, эмне? Мындан сырткары ал деле мусулман эмес болчу. Аллахтын динин баалабаган, адамдарды Кудай ордуна көргөн бир байкуш эле. Аллахтын Кудай экендиги менен макул болбой, Ленинди же Мустафа Кемалди Кудай кылып алган. Аллахтын динин жакшы билбеген абалда аны сындаган бир байкуш. Эмне? Эмне дейсиң? Аллахтын дини дейсиңби сен? Ооба, апа. Тоораттын жана Инжилдин түп нускасын да өз ичине камтыган Аллахтын дини. Аллахтын Инжилден башка дини бар дейсиңби? Бул эмне дегениң? Сен айтып жаткан нерселер Маттай, Маркос, Лука жана Жакандын Ыйса пайгамбар тууралуу өз байкоо же уккандары, апа. Чыныгы Инжил болсо Куранда. Куранда христиандыктын өзгөртүлгөнү айтылган. Куран калп айтпайт. Ал өзгөртүлбөгөн китеп. Инжилдин түп нускасы да калган эмес. Аллах дин катары силерге исламды бердим деп буйруйт. Алар болсо Ыйса пайгамбардын өмүрүн жазышкан. Андан кийинкилер болсо ошол 4 кишинин гана түшүндүрмөсүн окуп келишет. Маселе ушунда. Бардык Инжилдер Ыйсадан кийин жазылган. Куран болсо пайгамбарыбыз Мухаммад вахий катары келген. Ал вахийлерди жаздырып жаттаткан. Пайгамбарыбыздын доорунда эле Куран китеп болуп калыптанган. Башкача айтканда, пайгамбарыбыз Аллахтан вахий алып, аны жаздырган. Ал Куран.
Инжилди болсо тарыхчылар Ыйсадан кийин жазган. Айкаш жыгачты Ыйса билген эмес, христиандар эле анын кийин ыйык көрүп алышкан. Азирети Ыйса бул инжилдерди карап чыгып тууралаган эмес. Ал эми Мухаммад пайгамбарыбыз бүт Куранды Жабраил периштенин көзөмөлүндө жаздырган. Эми ушул чындыкты көргүлө. Абдулвахап мага суктанып карап турду. Апам болсо акылынан адашчудай болуп жатты. Демек, Мария, сен акылыңан айнып калдыңбы? Кудай үчүн, сен эмне деп жатасың? Пайгамбарыбыз Мухаммад деп жатканың эмне дегениң? Мен Азирети Ыйса пайгамбарды да, Азирети Мариямды да абдан жакшы көрөм. Аларга болгон сүйүүнүн артынан мусулман болдум, апа. Билмексем болбо, башымдагы жоолукту көрүп турасың го. Ойлонбой туруп эле шарт айтып салдым. Байкуш апам аз жерден акылын жоготуп кое жаздады. Мурун эле билген болсо да, башкача айтканда апам билген, бирок мынчалык болуп кетерин ойлобосо керек. Же айтылгандардын чын экенине ишенбей Германияга барса баары өзгөрөт деп ойлогон. Эми баарын өз көзү менен көрүп, өз кулагы менен уккандан кийин башкача болду. Болбойт, болушу мүмкүн эмес. Мен сага сүтүмдү эч качан адал кылбайм.